Жоолукчан мектепке барса болобу. Жыл сайын ушул тема көтөрүлөт туугандар. Жана ошондой эле бүгүн бир окудук, бир келесо, билими тайкы, акылы тайкы мугалим экен. Мынча кыздын жоолугун чечтик, мынча кызды анттик. Ошол жоолукчан кыздарыбыз президенттик стипендияга татып мыкты көрсөткүчтөрдү жасады. Но я не думаю, что от этого радикализация мусульман становится меньше. Но если он проповедует будет нормальные вещи, пусть проповедует. Если ты это запретишь, он все равно пойдет, но уже по-другому проповедовать. Меня религия не пугает. Я Коран несколько раз читал с ручкой в руках. Я могу поспорить с любым теологом по сурам Корана. Поэтому это делает что-то непонятное, пугают и запрещают. Вот мне кажется, что в Кыргызстане мы правильно сделали, что не запрещали таблиги джамат. Это вот давачлар. Они пошли не путем запрета, путем объяснения. Ошобуз андай бир мыйзам долбооруна киргизип эмес, түшүндүрүү иштери менен гана иш алып барыш керек. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, амансыздар, жалпыңыздар. Жыл сайын сентябрь келген сайын ушул хиджаб оронгон кыздарга асылгандар өтө көп болот, негизи эжекелер болот. Ошол боюнча Дастан инибиз аябай сонун маалымат бериптир, кайрылуу кылыптыр. Ошол видеону толук көрүңүздөр туугандар. Биздин каналга катталып турса катталып, лайк басып, жакшы сөздөр жазып, видеону группалар менен болушунча бөлүшүп койсоңуздар аябай сонун болот эле. Анда кийинки видеого назар салып, сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Жоолукчан мектепке барса болобу. Жыл сайын ушул тема көтөрүлөт туугандар. Жана ошондой эле бүгүн бир окудук, бир келесо, билими тайкы, акылы тайкы мугалим экен. Мынча кыздын жоолугун чечтик, мынча кызды анттик. Ошол жоолукчан кыздарыбыз президенттик стипендияга татып мыкты көрсөткүчтөрдү жасап атат. Ушуга окшогон радикал бир мугалимдерге сөзсүз улуттук коопсуздук кызматы чара көрүш керек. Неге дегенде ушуга окшогон бир билими тайкылар элибизде бир мындай бир туура эмес пикирди жайылтып атат. Анан мисал катары сиздерге айттык. Ошол жоолукчан кыздарыбыз жакшы көрсөткүчтөрдү жасап атат деп. Эмне үчүн көчүктөрү ачыктарга бир мындай бир маселе козголбойт? Эмне үчүн ошол көчүктөрү ачыктарга бир мындай бир иш чара өтүлбөйт? Мына мектептин жанында турабыз. Мектептерде кандай гана кийинип өтүп атат? Кайсыл тилде сүйлөп атат? Мен сиздерге эксперимент катары да бир көрсөтөм. Бүгүн окуучулар эртерээк кеткен экен, окуучулар келген күнү атайын келип сүйлөшөм. Кайсыл тилде сүйлөп атат? Анткени мен бул мектептердин жанынан күндө өтөм. Бул Бишкек борборубуздун так ортосу. Чыккан окуучулардын көпчүлүк пайызы орус тилинде сүйлөйт. Анан эле жанагы бир эс акылы тайкылар, булар арапташып кетти, антип кетти. Бир эки кыргызды таап берчи, бири-бири менен арапча сүйлөшкөн. Кыргызстан боюнча андай жок. Чекеден жаштарыбыз бири-бири менен орусча сүйлөйт. Көйгөй мына ушул жерде. Дин иштер боюнча комиссиядагы мыйзам долбоорун коомдук талкууга койгон экен. Ошол боюнча да айта кетели. Мындай эле жазылып калганда коомчулук туура эмес түшүнүп, туура эмес пикирлер жаралууда. Туура. Дин иштер боюнча комиссиясы бул бир гана ислам динин карабайт. Ал жердеги жазылынган мыйзам баардык Кыргызстандагы жанагы уюмдарга, сектанттарга баарына тиешелүү. Аны коомчулук туура эмес түшүнбөш керек. Ошол госкомиссия коомчулукка түшүндүрүү иштерин айтып, бул жерде ошол сектанттарга, баптисттерге, жанагы теңир сөзүн булгаган бутпарастарга, ушул сыяктуу бир сектанттарга айтылууда, аларга сөзсүз чектөө каралат деген сыяктуу түшүндүрмө иштерин өткөрсө болмок. Айтылыш керек болчу. Коомубуз, элибиз кабыл алган исламга тиешеси жок. Ошого көө сыйпап аткан баптисттерге, сектанттарга, ошол эле теңир сөзүн булгап аткан бутпарастарга, мына ушул сыяктуу кээ бир сектанттарга айтылып жатат. Мына ошолор менен мамлекет күрөшөт деген сөздөрдү, түшүндүрмөлөрдү айтыш керек. Биз муну сунуш катары госкомиссияга айткыбыз келет. Эми жоолукка кайталы туугандар. Чубак устаз буга чейин сабактарда да көп айткан мыйзам боюнча дагы жоолук менен сабакка келсе болот. Жана ошондой эле жоолукчан эже карындаштарыбызга да айтарыбыз, мектеп формасына ылайык ак кара болуп кийинип алыңыздар. Ошондой эле мектепте илим билимде жакшы көрсөткүчтөрдү жасаңыздар, сиздерге эч ким тийишпейт, эч ким кыңк дей албайт. Эгер сиздер жакшы көрсөткүч жасап атканда дагы бирөөлөр тантырап, билими тайыз мугалимдер бир нерселерди айта турган болсо, аларды сотко бериңиздер, сөзсүз сотто утуп чыгасыздар. Бизде мыкты адвокаттар бар, алар менен чогуу сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Анткени эркин мамлекетпиз. Бул жерге да баса белгилеп айтайын, буга чейин мисалга жоолук маселесинде, сакал маселесинде башка ар дайым ушул темалар көтөрүлүп жүрөт. Эркиндик деген бир гана көчүк ачыктарга керекпи? Эркиндик деген бир гана көчүк ачыктардыкыбы? Жоолукчан кыздарыбыздын дагы эркиндиги сөзсүз сакталыш керек.
жеке эл менен иштеген адам катары мен айта алам, көптөгөн жазуулар келет. Ошол эле мектеп окуган карындаштарыбыздан, ошол эле ата-энелерден, туура борборубузда жеке мектептер көп. Жоолугу менен окуй ала тургандай, ошол эле ыйманга талап боло тургандай, айыл жергелеринде андай мүмкүнчүлүк жок да. Мына ошол жерде дагы жоолукчан эже карындаштарыбызга эч кандай кысым болбош керек. Эркиндик мына ошолорго да керек. Жалпы кыргыз элибиздин эркиндигине эч ким шек келтирбеши керек. Мынакей кече эле биз иш-чарага бардык. Ал жерде Байрактар деген театр аябай сонун көрүнүштү чагылдырып берди. Мен эркек катары ыйладым. Эмнеге ал жерде ушундай балдар үйүн, жетимдер үйүн чагылдырып берди дагы айтып атат, көптөгөн ушул балдар үйүнө таштагандар бул 18 мектеп окуучулары, ошондой эле студент кыздар депчи. Балдарды таштап кетип атканы ошолор. Аборт кылып аткандарга да барсаңыздар бир 70-80 жаштагылар эмес, бир 50-60 жаштагылар эмес, же ден соолугу бир ооруп аткандар эмес, 16-17 жаштагылар, мектеп курагындагылар жана ошондой эле студент окуп жүргөндөр. Бир абирин жабыш үчүн ошондой бир ыплас нерсеге барат, же болбосо балдар үйүнө балдарын таштап аткандар дагы бир 50-60 жаштагы апалар эмес экен. Жаш мектеп курагындагы, ошондой эле студент курагындагы кыздар экен. Мына ошону сахналаштырып көрсөткөндө эркек катары аябай быкшып ыйладым. Анткени дал ошондой суроолор бизге да келип турат. Далил катары, факт катары көрсөтүп бергенге да даярбыз. Ошондуктан көйгөйдү жоолуктан издебеш керек. Жоолук бир илим, билимге каршылыгы жок. Бүгүн эле мынакей канчалаган ата-энелер мага катталгандар жөнөттү. Мектепте балдар телефондорун ачып жанагындай чогуу ойной турган оюндар менен ойноп отурат. Сабак учурунда. Буларга ким көзөмөл кылат? Мына ошол оюн ойноп отургандар кандай окуучу болот? Кандай бир жыйынтыкты чыгарат? Мына ошол нерсени караш керек. Эл жерибиз илим билимде өнүгүп өссүн. Жоолукчан кыздарыбызга эч кандай кысым жок. Мектептерде жоолугуңуздар менен окуй бересиздер. Билими тайыздар бир нерсе дей турган болсо сотко бериңиздер, сөзсүз соттон утуп чыгасыздар. Анан жалпы ата-энелер, окуучулар, мен сиздерге суранып кетем. Китеп саткан жерден Кыргызстандын конституциясын алыңыздар, берене жазылган китептерди алыңыздар да окуп, өз укугуңуздарды жакшыраак билиңиздер. Ошондуктан илим билимде өсүп, өз укугуңуздарды жакшы сактап, ушундай бир акылы тайыздар менен мыйзам чегинде күрөшсөңүздөр, сөзсүз жеңесиздер. Жаратканым шерменде кылбасын, эл жерибиз өнүгүп өсө берсин. Бүгүн коомдук талкууга коюлган мыйзам боюнча айталы. Бул жерде көп нерсе чийки жазылган. Анан көпчүлүгүбүздө ушундай бир кыжалатчылык болуп атат, бир паранжанышыл тоолоп, анын артында көптөгөн дагы бир тыюулар болуп кетет деп. Ошондуктан мынакей муфтиятта толтура аалымдар бар. Аалымдар кеңеши бар. Мына ошолор түшүндүрүү иштерин өткөрүп, ушул сыяктуу иш-чараларды алып барса болот. Бирок мыйзам деңгээлине көтөрүп, аларды ушундай бир тыюу менен эч убакта бир ийгиликке, жакшылыкка жетпейт. Мына кошуна өлкөлөрдөн деле мисал алсаңыздар болот. Запретить легче всего. Но я не думаю, что от этого радикализация мусульман становится меньше. Но если он проповедует будет нормальные вещи, пусть проповедует. Если ты это запретишь, он все равно пойдет, но уже по-другому проповедовать. Меня религия не пугает. Я Коран несколько раз читал с ручкой в руках. Я могу поспорить с любым теологом по сурам Корана. Поэтому это делает что-то непонятное, пугают и запрещают. Вот мне кажется, что в Кыргызстане мы правильно сделали, что не запрещали таблиги джамат. Это вот давачлар, они пошли не путем запрета, путем объяснения. Ошондуктан айтарыбыз андай бир мыйзам долбооруна киргизип эмес, түшүндүрүү иштери менен гана иш алып барыш керек. Бул азыр коомдук талкууга коюлуптур, ошондуктан биз өз пикирибизди айтып атабыз. Анан ошол эле жанагы теңир сөзүн булгап аткан бутпарастарга, ошол эле баптисттерге жана башка ушул сыяктуу сектанттардын чырагына май тамып, өздөрүнчө маашырканып, сүйүнүп, ушул азыркы талкууга коюлган мыйзам долбоорун ашатып, көшөтүп, кээ бир мугалим сөрөйлөр, мугалимдерге айткан жокмун, мен өзүмүн кайненем мыкты мугалимдердин бири. Жоолук менен эле окуучуларга сонун жогорку деңгээлдеги сабагын өтүп жүрөт. Кыргызстан боюнча да тоюбузда эң сонун бата бергенин да көрдү. Мугалим деген мына ушундай болот. Мугалим сөрөйлөр мектепке жоолук азыр мыйзам өтөлек туруп, мыйзам боюнча болбойт деп так кес айтып атат. Буга башкы прокуратура, ошондой эле улуттук коопсуздук кызматы сөзсүз чара көрүш керек. Булар чагымчылдык иштерди алып барып атат. Коом кайдыгер эмес. Сөзсүз бул нерсеге маани берет.
коомдук талкууга коюлгандагы мыйзам долбоору резонанс жаратып, көпчүлүгүнө жаккан жок. Ошондуктан бул мыйзам долбоору артка кайтарылыш керек. Бирок ошол эле учурда муфтият, ошонун ичинде алымдар кеңеши, жанагы эле айтылып өткөн тематикалар боюнча иш алып барыш керек. Болгондо дагы жакшыраак, мурдагыдан дагы масштабтуураак иштерди алып барыш керек. Ассаламу алейкум, Москва шаарында мекендештер. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биз нотариус менен келишим түздүк. Мындан ары доверенность, согласие, заверие деги эле бардык нотариуска тиешелүү документтерди очередсиз перевод паспорттун кереги жок эле биз аркылуу бүтүрсөңүздөр болот. Туугандар, биздин адресибиз Пролетарский проспект, дом 31, Кантемировский метронун 2-чи выходунда 10 метр алыстыкта жайгашканбыз. Жана ошондой эле туугандар, бизде парковка кенен келгенде бизге байланышсаңыздар, шлагбаумду ачабыз, кеңирип коюп, ишиңиздерди бүтүрүп кетесиздер. Көрсөтүлгөн номерлер менен байланышып, толугураак маалымат алсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик, туугандар.